12 сентябрда Талас шаарындагы Байбол этно ресторанында жаш тилек аталышындагы облустук форум болуп өттү. Анда жаштардын билим берүү, жумушсуздук, экология, саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланып, соңунда резолюция кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлерге сунушталат. Иш-чарага Талас областынын бардык аймагынан чогулган ар тараптуу 150-гө жакын активисттер, саясий партиялардын, жаштар канаттары, жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү жана башка кадырлуу коноктор катышты. Форумдун негизги максаты жаштардын арасында жаралып жаткан олуттуу көйгөйлөрдү билүү жана аны чечүү жолдорун биргеликте талкуулап, талапкерлерге сунуштоо болду. Аталган форум Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулууда жана Улуттук демократиялык институт тарабынан колдоого алынган. Биз мен канча 2010дон баштап баягы апрель окуясынан баштап жаштар менен иштеп келатам. Форумдар көп болот, жыйындар көп болот, жыйынтык жок болот дегенде эле, бирок биз басым жазып атабыз, неге жаштарды өзүн чакырып атабыз. Мына жаштар кел. Мында болот да азыр мыйзамдарды эле, же болбосо көйгөйдү эле үстүнөн асыга түшөт да. Элдерде мындай көйгөй бар, мындай кылайлы деп коет да. На самом деле элдин өзүндө кандай көйгөй бар? Жаштарда эмне көйгөй бар деп сурабайт да. Биз ошон үчүн мына бизде жаштарыбыз калктын 30%, мамлекеттин 30% жаштар түзөт. 1.200.000ден ашык жаштар ошолордун көйгөйү могулар. Ким айтып атпайсызбы, билимге же болбосо жаштарга инвестиция жасаса, ал утулбайт деп айтат да. Ошон үчүн кийин өнүккүбүз келсе, биздин дагы шиновниктер дагы ошо көңүл бурса жакшы болот да. Анан айырмачылыгы биз өзүбүзчө иштеп чыгабыз, көйгөйлөрдү өзүбүз анықтайбыз, жана биз чечүү жолдорунда механизмдерди сунуштайбыз. Жөнөр көйгөй айтып койбойбуз, мындай кылгыла деп талап кыла бербейбиз да. Мына чечсе болот, деп жолун чыгарып беребиз да. Өзгөчөлүшүндө. Анан кийин биз монитор жасайбыз. Бул башталышы, сунуштар беребиз, көйгөйлөр айтабыз. Анан кийин 1 жыл бою же 2 жыл бою же ошол талапкердин, өткөн талапкердин да, президенттибиздин өткөндөн кийин ошол канчалык деңгээлде биздин оюбузду же болбосо көйгөйлөр чечип атат, ошого монитор кылабыз да. Балким биз пландап атабыз азыр 1 жылда бир отурум түзүп, канчалык деңгээлде ошол иш аткарылып атат, биз угуп атабы, биздин көйгөйлөр чечүү мындай механизмдер болуп атабы, иш аракет болуп атабы деп туруп мониторинг кылып, отуруп анализ кылабыз да. Анан жыйынтыгын берип турабыз буюрса. Дал ушул жаш тилек форумга Бакайта районунун Өзгөрүш айылынан келген жаш активисттердин бири Саида Амангелиева өзүнүн бул жакка келген максатын айтып берди. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле мына бүгүнкү форумга деги эле Талас областындагы активдүү жаштардын башын бириктирип жатат. Бул форум буга чейин дагы ар түрдүү форумдарга катышып келгем. Ал эми бүгүнкү форумдун өзгөчөлүгү бул 15-инде боло турган октябрда президенттик шайлоо болот. Ошого карата ошол жаштардын, активисттердин президентке болгон сунуштары, өздөрүнүн ойлору дал ушул деги эле Таласта эмес, Кыргызстандын ичиндеги көйгөйлүү маселелерди чечүүгө багытталып жатат да. Мисалы азыркы күндө жаштар, билимдүү жаштар көп азырчы, бирок аларга жумуш орундары жок болуп жатат. Дал ошол көйгөйлөр талкууланууда. Андан башка дагы саламаттыкты сактоо, билим тармагында мен оюмча ушул быйылкы боло турган президентибиз кандай болсо дагы өзү бардыгын тең караган жана ошондой эле жаштардын оюндагы жаштардын оюу менен да эсептешип, келечекте Кыргызстанды, Кыргыздын жаштарын бир аз да болсо көтөрөт деген ишеничим бар. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, Талас шаары.